Эгерде биз азыркы күндө калыңды кымбаттатып, аялга дагы, эркекке дагы шарттарды көп коюп, калыңды мындай бересиң, ишиң мындай болушуң керек, үйүң сөзсүз болуш керек, аны болуш керек, муну болуш керек деп, кудурети жетпей турган деңгээлдеги шарттарды айтып, балдарды үйлөбөй, кыздарды да турмушка бербей, анын сен карьера кылышың керек, сен келечегиң бар, дипломуң чаң баспасын деп отуруп, акырында канчалаган кыздар көчөгө төрөп таштап кетип калып жатышат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгерде кимде ким өзүнүн кызы, өзүнүн баласы, кайсы кыз, кайсы бала өзү зынага барып койбойн, ушул жаман ишке барып койбойн деген болсо, тезирээк үйлөнгөнгө аракет кылсын. Кыз болгон болсо тезирээк турмушка чыксын. Баланы карап, ошол татыктуу бала болгон болсо, дароо турмушка чыгып, үй бүлөнү куруп, ынтымак, таза, абийирдүү жашап өткөнгө эмне жетсин. Абийдиң менен жашаганга эч нерсе жетпейт. Дүйнөнүн бардык байлыгын бир колуңа берип туруп, экинчи колуңа абийирсиздикти, шерментежиликти берген болсо эч ким албайт. Ушул мен абийирсиздикти бир тыйынга дагы албайм деп эч ким кабыл албайт. Дүйнөнүн бардыгын берсең дагы мен бирок шерменде болсом, абийирсиз жашасам, урук тукумсуз жашасам, балдарымдын астында, күйөөмдүн астында, бир туугандарымдын астында шерменде болуп жашагандан көрө мен өлгөнүм жакшы деп ошол дүйнөнүн бардыгын берсе дагы албайт.